Казакстан сот системасына маалыматтык коммуникациялык технологияларды киргизүү боюнча 47 өлкөнүн ичинен 4-орунга чыкты. Мындай жаңы маалыматтарды сот төрагалыгы боюнча Европа комиссиясы өткөн жылдагы баяндамасында жарыялаган. Бул эл аралык көрсөткүч боюнча Эстония, Латвия жана Венгрия алдыңкы орундарда элешти. Бүгүнкү күндө атамекендик сот системасы арыздан баштап өкүмгө чейин онлайн режимде мониторинг жүргүзүүгө мүмкүндүк берген стандариптик чечимдерди колдонуп келет. Атүгүл кылмыш, жарандык же административдик иштерди айырмалап соттолгон адам жазасын өтөй турган түзөтүү мекемесин тандоого жардам берген судьялардын жардамчыларынын модулдары иштеп жатат. Сот тажрыйбасын алдыңкы үлгүдөгү стандариптик талдоочулук системалары жасалма интеллектке негизделген. Планируется в этом году внедрять уже касающиеся. Быйыл соттордун тыныштык келишимин чыгарганына байланыштуу модулду киргизүүнү пландап жатабыз. Бул система ар кандай талаш тартыш иштер боюнча эки тарапка тең натыйжалуу чечим чыгарууга мүмкүндүк берет. Келечекте биздин системада жасалма интеллекти рационалдуу пайдаланууну өнүктүрүү боюнча бир топ иштер аткарылып жатат. Бул багытта көптөгөн пландар бар. Анын баарын коомго жеткиребиз. Поэтому по нему работается, и я думаю, это будем всегда доводить до общества.